Каржылык сабаттуулук бул адамдын өзүнүн акча каражаттарын туура башкаруу жөндөмү, башкача айтканда кирешени туура бөлүштүрүү, чыгымдарды көзөмөлдөө, акча топтоо жана инвестиция кылууну билүү. Каржы маселеси азыркы учурда бул курч проблемалардын бири болуп эсептелип жатат. Бул утурумдук эле кызыгуусу үчүн жана утурумдук керектөөсү үчүн өзүнүн каржысын жок кылып коюп, анан келечекте ошол акчага муктаж болуп калган учурлар өтө көп болот да. Мындайча айтканда, убактылуу жана кызыгуусун канааттандыруунун негизи астында келечектеги кадамдары жанагындай төмөндөп кеткен учурлар өтө көп болот. Андан кантип айрылса болот? Ар бир адамда өзүндө максат болуш керек. Пландын негизи астында өзүнүн тепкичтерин түзгөнгө аракет кылыш керек да. Мына ошондо сен акчаңды дагы жөндөн жөн коротпой каласың. Себеби сенде максат бар. Сенде план бар, сенде багыт бар. Жана сенде мотивация болот. Канчалык максатка жеткен сайын сенин максаттарың аткарылып, сенин пландарың иш жүзүнө ашып, сен бир максатыңа жеткенден кийин сенде кызыгуу пайда болот. Акчаны жөнү жок иштетүүнүн бир канча себептери бар. Кээде адамдар кайгырып же кубанып турганда ашыкча акча коротот. Плансыз ойлонбой сатып алуу эң чоң каржылык ката. Коомдун таасири башкалардай жашоо үчүн керексиз нерселерди алуу. Каржы сабаттуулугун окуш керек, өздөштүрүш керек, үйрөнүш керек, атайын курстар бар, ага катышыш керек, жана сөзсүз түрдө өзүнүн келечегин түзгөнгө жардам берүүчү максаттарды, пландарды түзүп, акчаларды туура үнөмдөп, өзүнө келечегине кандайдыр бир пайдубал түзүп, айтат го жанагы финансовая подушка депчи, коопсуздук жаздыгы депчи, ошо коопсуздук жаздыгын түзүп, өзүнүн келечегин кең сезгенге аракет кылыш керек да. Коопсуздук жаздык дегенде бул сен бирөөгө муктаж болбойсуң, сен бирөөгө көз каранды болбойсуң, сен ошол өзүңдүн ишмердүүлүгүңдү аткарып, жана ошол жанагындай форс-мажордук ситуацияда сен оңой эле ал ямалардан чыгып кеткенге жардам берет да. Ар бир жаш инсан, ар бир адам, азыр улуу мундар деле бул процессти колдонбогондор болот да. Аларга дагы бул өтө туура өбөлгү болуп эсептелет. Ар бир адам канча акча табаарын жана кайда жумшаарын билиши керек. Бюджет түзүү эң биринчи кадам. Акчаны жөн эле сактабастан көбөйтүү жолдорун үйрөнүү. Мисалы, бизнеске салуу же башка киреше алып келүүчү булактар, үй алуу, билимге акча топтоо, саякаттоо сыяктуу максаттар адамды тартипке чакырат. Биз кааласак да каалабасак дагы азыр рекламалар өтө көп болуп жатат, телевидениялардан, соцсеттерден. Ошону көрүп деле биз азгырылып, бизде болгон эле акчабызды ошого кетирип, жана биз өзүбүздүн чыныгы керек болгон керектөөбүздү канааттандырбаган учурларыбыз көп болуп калган учурлар көп болот да. Ошон үчүн эң биринчи бул өзүбүздү тарбиялашыбыз керек психологиялык жактан, дисциплинага, жана айтат го жанагы зарабатывать деньги это талант, а откладывать их это искусство дегендей, биз дагы өзүбүзгө чеберчиликти тарбиялаш керекпиз. Акча топтоо чеберчилигин, акчаны туура бөлүштүрүү, диверсификация, акчаны туура өлчөмдө иштетүү. Бул дагы өзүн тарбиялоого үгүттөйт да. Бул эң бир чоң психологиялык факторлор болуп эсептелет адамдын темпераментине жарашачы. Себеби кээ бирки адамдар бат өзүнүн керектөөсүн канааттандырбаса, анын кызыгуусу басаңдалып кетет. Ошондой учурда ал ошол өзүнүн пландарын элестетиш керек. Ошонун негизи астында ал өзүн тарбиялайт дагы, ашыкча акча коротуудан кичине баш тартат. Каржылык сабаттуулук жана психология бири-бири менен тыгыз байланышта. Акчаны туура башкаруу үчүн жөн гана эсеп билүүнүн өзү жетишсиз. Адам өзүнүн жүрүм-турумун, эмоциясын да көзөмөлдөй билиши керек.